Достор, мына ушундай базарларда дээрлик эч качан бир ККМ чек алууга, счет фактура алууга мүмкүн эмес да. Анткени эч кимге бул кызыктуу эмес. Албетте баардыгы ошо оборотторун жашырып, налогду азыраак төлөгөнгө баардыгы катышат. Болбосо ККМ бергиле деген сөзсүз бир мыйзам кирген, бирок алыш өтө оор практикада. Эми Грузиянын мурдагы премьер-министри Никак Гилаури кандай сунуш берет ушундай рыноктарга? Рыноктун ошо кире бериштеринде бир борбордук бир касса коюп, бир канча кассалардан коюп, ошол жерге сатып алуучулар келип, купон сатып алыш керек. Ошол купондор менен бул сатуучулар менен эсептешип, кийин күн бүткөндөн кийин сатып алуучулар барып, ошол борбордук кассадан купондорун акчага алмаштырып алат. Ошол эле кассалардын жанында же болбосо ошол эле кассалардын ичинде салык кызматкерлери отуруш керек дагы, дароо ошоктон налогун алып калыш керек деген бир сунушу бар экен да. Бул кээ бир өлкөлөрдө кирген дейт, абдан жакшы практика дейт. Эми практика жүзүндө бул кандай ишке ашат? Бул чоң бир маселе. Анткени көпчүлүктөр бул идеяны айтсаң айтат, бул көптөгөн ошо очередтерге бир жол ачат дейт да. Эми бул ушундай сунуш. Бул кандай болуп калат болду экен ким билет, бирок абдан жакшы болот эле эгерде берилсе.